бүгүнкү мастер-класс бул Илбирстин сүрөтүнө арналды да. Анткени YouTube'дан дагы, Instagram'дан дагы сурашып атат. Ошо Илбирстин сүрөтүн өзүнчө кантип тарттыңыз, ошону көргөзүңүзчү депчи. Ошон үчүн мен могул азыркы мастер-классты ушул могул Илбирстин сүрөтүн тартканына арнадым да. Бүт кантип ийне менен иштеш керек, эмне кылыш керек, сүрөтүн кандай кылыш керек, бүт эмети. Анан ушу мастер-классты Илбирстин сүрөтүн же башка сүрөттөрдү кантип тартса болот деп кызыксаңыздар, караңыздар эжекелер. Мен сүрөтүнөн баштап ушу аягына чейин ушу эмеде көргөзүп берейин. Урматтуу айымдар, мага абдан көп жазып атат да. Илбирстин сүрөтүн тартканын көргөзүп бериңизчи депчи. Анан эми ошо Илбирстин сүрөтүнө өзүнчө бир сүрөткө мен бир мастер-класс көңүл буруп, анан ошо жөн эле сүрөт тартканды эле көргөзүп берейин деп атам да. Анан будан эмне чыгат, анан ал башка мастер-класс болсун. Азырынча мен сиздерге ушул түшүндүрүп берейин да. Эми жана мындайынан алайын. Азыр сүрөттү дайындадым. Ак жүн, мына марляга. Бул жаанда марляга ак жүндү, анан кийин үстүнө мындай боз вискозаны салдым. Анан кийин ушу эме эле бүт дайындап, префиль кылып, кургатып, мына борпоң, аябай борпоң тим эле. Бул мындай даже мынтип карасаңыздар, бул эмелери жакшы самындап эле. Анан кийин эме машинка менен бир сыра привалка кылып, анан кургаттым да, дайындап. Эми ушуга азыр астына губка салам. Губка салып, анан ушу сүрөттү тартканды көргөзүп берейин. Улам өчүрүп күйгүзүп, анан ушу сүрөт тарткан, кандай сүрөт тартканды көргөзүп, түшүндүрүп берейин. Азыр мен сүрөт тарттым, анан моундай 4 бурчтуктарга бөлдүм. 4 бурчтуктарга бөлгөн себебим, ар бир бурчту мен болжолдоп ошо эмеге бияка сүрөт тартып берем да. Бурчка карап эле. Бул биринчи бул бурчун иши ушундай болжолдоп, сантиметрларын баарын бөлүп, мындай сүрөт тарткан аябай оңой да. Эжекелер, силер плакат алгыла, жана календарь, ушундай сүрөттөр, дайын сүрөттөрдү алгыла дагы. Анан ушинтип бөлүп алып туруп, анан ар бир кулагын өзүнчө, эмелерин өзүнчө, анан ушинтип кош кете бересиздер да, мына эмелерге карайсыздар. Ошондо мына сантиметрлеринде адашпайсыздар. Бул бурчта, мисалы, мына жерде тиши, тили каерде, мурду каерде, көзү каерде болжолдоп билип аласыздар да, монтипчи общий эме. Анан пятнышкалар каерде, мисалы, могу жери курсак ак, бул жактардын баары эме боз, анан баягы кара точкалары, тили кызыл, көздөрүнү ушинтип бөлүп эметебиз. Сүрөт тартып баштадык. Мен муну бүт бөлүп алгам, 4 бурчтукка. Биягы 10 сантиметр. Ошондо мен ар бир сүрөттү карайм да, мынакей биягына 5 сантиметрге линейка коем. Муногу 10 сантиметрдин ичинде муногу эмеси кириш керек, биягында башы, бирке кулагы да кириш керек. Бул 10 сантиметр, бул 10 сантиметрдин ичине биз деген баягы чекеси, ортосу батыш керек. Кайра бул 20 сантиметр менен 30 сантиметрдин ортосунда биз деген кулагын киргиш керек, биз экинчи кулагын. Ушинтип линейканы коюп эле, эметесиздер. Бул жактагы 4 бурчтуктарга карап эле, бул жака сүрөттү көчүрө бересиздер. Болжолдойсуздар. Плюс минус эмтип эле идеально ушу сүрөттөгүдөй болбойт. Бирок бияка окшоштурганга аракет кылабыз да. Эң жеңил тарткан ушул эле. Анан кара эмеден акырын чекелерин, баягы башын баштайбыз. Мындайынан башы, бирде кулагы, бирде кулагы. Анан акырындап сөлөкөттөрдүн эмети, анан ортосун бир эме ак жүн менен толтурабыз. Полный ак жүн менен толтурабыз. Анан ошо ак жүндүн үстүнө ар кандай оттенокторду беребиз. Анткени бул өң менен бунун Илбирстин сүрөтү өзүнчө башкача болуп чыгыш керек. Ак жүн, күрөң бирке вискоза, күрөң жүндөр, тилдери кызыл, көздөрү ушинтип бөлөбүз да, ушинтип. Эң биринчи азыр мен мындай кылам. Могу квадраттарга бөлүп, ортосун ак жүн менен толтурам, убакыт албай эле. Анан кийин улам ошо квадраттарды карайсыздар.
мына бул өзгөчө эч бир кыйынчылыгы жок. Могу бул жерден бул жерге чейин 30 сантиметр, мына ушул жерге чейин жерге чейин ошонун башы кириш керек болду. Плюс минус будан ашпаш керек, будан эметпеш керек. Сиздер календарь алсаңыздар, ошо календарьды ушинтип бөлүп туруп, анан ошодон ашырбай эметесиздер да, бүт 4 бурчтук кылып аласыздар. И линейка коюп эле, ошо линейканын квадратынын ичине эле, бу жерде эми квадрат эмес, бу жерде 14 сантиметр, бу жерде 10 сантиметр. Бияка 14, бияка 10, ошонун ичине эмне кирип атат, ошону ийне менен сай бересиздер. Мейли жаныбарды эметпесеңиздер, гүлдөрдү кылгыла. Абдан жеңил да. Календарь алыңыздар, гүлдүн сүрөтүн, и ошентип салып бериш керек. Илбирстин сүрөтүн тартып атабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул сүрөттү ушинтип баягы эмеге бөлүп алдык, сектор кылып. Баягы узун 4 бурчтукту тартып алып, анан ар бир ошол эмеде 4 бурчтукта биз бүт белгиледик да, кайсы жеринде эмне болот, кандай болот, кантип тартыш керек, эмне кылыш керек, бүт бөлүп алдык. Эми болсо мен азыр башын бүттүм. Илбирстин башын бүтүп, пока бул жумшак буйдун туру, көзү, мурду, тумшуктары, бүт эмелерин баарын тартып бүттүм. Бул эмеге сүрөткө болжолдодум. Эми монтип квадрат кылып бөлүп алса, 10 сантиметрден ошондо сиздер ушул сүрөттөн деги бир шаг жылбайсыздар да, анткени 10 сантиметр, 14 сантиметрдин ичинде эмне кирет, көзү каерде, баягы оозу каерде, эмнеси каерде бүт көрүнөт. Эми болсо мына ак жүндү мен дагы бияка төшөп койдум азыр. Баары менде уруп. Эми ушул жагына бул баягы төш жагын, алды жагын бүт айры ак болот, жанагы мындай эмелери дагы пятнышкалар жок да. Ошого чейин бүт тартыш керек. Анан бул сүрөтүндө бир аз саргыч, анан күрөң, светлый коричневый болуп турат. Ошого чейин белгилеп, эметип, анан буттарын, колдо буттарын, алды жагында төшүн, анан ошо жоон жагын, отурган позасын бүт ушинтип тартып алабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына оп оңой эле. Биз моундай квадратка эле бөлүп алыш керекпиз. Квадраттарга бөлүп, анан ошонун баарын эметип, мунун астында губка бар, ийне менен акырын ушинтип ура бересиздер. Өзү негизи мына немеси жүнү жумшак, азыр кире элек, чала киргизип, анан эметип койгом. Даже муну иштегенде абайлаш керек, анткени мунун вискозасы чыгып кетип атат. Абайлап эметиш керек. Ушундай жумшак кезинде сүрөт тарткан аябай жакшы да, анан киргени да, сүрөтү дагы аябай сочный, жашнакай болот. Бүт киргени 100% кирет да, эми жашнакай кылып өзүнүн эмесин, эрежесин сактап киргизип алса болот. Мынакей биз Илбирстин башын тартып койдук. Эми болсо төшүн тартабыз, анан кийин отурган позаларын бүт ушинтип тартып, акырында мен сиздерге көргөзүп берем. Айымдар, мынакей Илбирстин негизи бул жагын денесин неметтим да, фальсовать этип койдум. Бул дагы не конечный результат, мен просто наброски кылам да, просто наброски эле. Тилин вискоза менен кызартып коеюн деп азыр ушинтип акырын ушундай эме доработкалар кыла беребиз да. Мен эми бул сүрөттү башын эле 2 саат тарттым. Бул денесин дагы бир 2 саат тарттым. Ошон үчүн сиздерге мен мындай үзүндүк кылып көргөзүп атам да. Көрүңүздөрбү, могу жерине мен мындай күрөң, сиздер күрөө вискоза таппасаңыздар, күрөң жүн, күрөң жанагы эме турецкий жиптер бар. Ошол жиптерден бүткө аралаштырып койсоңуздар болот. Жибин мындай эметипчи, бошотуп, мындай жиптер закруткалары слабый, анан эмелери мындай борпоң болгон жиптер бар. Ошондой жиптерди алып эле вискозный пряжалар деле болот, ошодон деле көрүш керек да. Эми вискозаны сүрөт тартканда вискоза негизи алыш керек. Көп түрлөрүн алыш керек. Сүрөт тартам десеңиздер таза болбосо жүн менен тарткыла.
жүннен тартып нетесіздер. Мына мен боз өңді вискозаны алып, анан эме илбирсти бирке мындай жөн эле апапак кылбай фон кылып коеюн деп атам да. Боозураак өңүнөн эметип, бул эми төш жагын бөлөбүз, бутун өзүнчө бөлөбүз өң менен. Ушинтип вискозаны алып туруп, анан вискозаны берсире эле мындай эле сайып эле коюш керек да. Өтө көп неметпеңиздер. Нары киргизип, сайып мындай бекемдеп эле коюш керек да. Анткени муну азыр суулайбыз. Суулап туруп анан кийин привалка кылабыз. Азырынча пока өңдөрүн эметип, бөлүп, эми буттары. Бул бут экен. Жана алдыңкы буттары. Ушинтип бөлүп, өңдөрүн бөлүп турабыз да, бөлүп коебуз. Ошо эмесинде сулагандан кийин бул жашнакай вискозада мындай жакшы рисунок берет да. Ошонусу жакшы. Вискоза жылтырап, башкача эме берет. Эми болсо илбирстин моундай кара тактары болот. Ошол кара тактарын эме жасаш керекпиз да. Ошону менен бөлүш керекпиз. Көргөзүш керекпиз. Вискозанын илбирстин бул башка жаныбарлардан өзгөчө болгону мунун баягы кара тактары бар да. Анан ошо эми азыр бир сыйра бияка оттенять этпедикпи, курсак жагын, төш жагын эме кылдык, мындай саргычыраак кылдык. Бул жагына болсо кара так кылабыз. Ар кандай кылып. Териштириш керек да, ушинтипчи. Бир жерине тагын чоңураак кылыш керек, бир жерине азыраак салыш керек. Ушинтип, анан коздуп эмете беребиз. Мына жеринде үчөө экен. Ушинтип. Эми основной фон бергенден кийин, основной мындай денесин чыгарып алгандан кийин биз ушу эме тактарын жасайбыз да. Эми бул убакыт алат. Ар кайсы жерине эле тактарын эметебиз. Эми основной мен сиздерге түшүндүрдүм, Бир төшү башка өң болот, бирде мындай эме стального цвета вискозаны салдым да. Стального цвета вискозаны салдым, анан көздөрүн бир башкача кылдым, выделять эттим, баары бир көзүнө эме көңүл буруш керек да. Андан кийин мына бутун өзүнчө бөлүш керек. Анан бутунан дагы өзүнчө мындай тактарын кылыш керек. Бул арткы буттарына көрүнөт. Бул жагында деле көрүнөт, бул могу деле арткы буту. Бул дагы арткы буту. Ошон үчүн буларга да башка оттенок берип, башкача оттенок бериш керек. Бул жагынан мүмкүн эме көк неме стального цвета вискозага бирке көк өңдүү вискозаны кошуп туруп, анан өзүнчө башкача кылып бөлүп коемун. Мына ушинтип эле биз эмесин сүрөтүн тартып беребиз. Мен улам кадрын сайып сиздерге көргөзө берем. Тактарын эметкенден кийин дагы эметип, анан бул фонун кылганда дагы улам көрүнөт. Эми муну оңой эле көрүңүздөр. Монтип мына бурч эме квадрат кылып сүрөттү бөлүп алып туруп эле, анан ар бир эме линейканы коюп эле тартып бересиздер. Эмесинчи көрүп.
баягы бул бир төрт бурчтук берде болуш керек, берде болуш керек, берде болуш керек деп бөлүп, негизи сүрөттү бөлүп алыш керек. Ошондо жеңил болот. Сүрөт ушинтип биз тартып беребиз. Мен азыр могу арткы буттарын бирге башка өңдү вискоза кошуп, мындай эметип атам да, бөлүп атам да. Бул арткы буту менен арткы жагы мындай өңү менен айырмасы бар болсун деп атам да. Көрүнүштүрбү? Ушинтип. Анан вискоза бул тармалданып, жашнакай болуп, өңүндө жашнакай берет. Аябай сулуу болуп калат. Азыр мынакей. Эми көк вискоза, темирдин өңүндөгү вискоза, булардын баары кирет. Киргенден кийин тармал болуп, анан кийин ак жүн менен дагы мындай киргенден кийин өңүндө башкача берет да, башка өң болуп берет. Ошондо бөлүнүп эметип калат да, көрүнөт. Өзүнчө бир баардыгы бириккенден кийин сүрөттөрү бири-бирине куюлгандан кийин дагы өзүнчө бул сүрөт өзгөрөт. Жакшы эле өзгөрөт да. Ошон үчүн азыр тартып атканда билбейсиң. Кээде сүрөтүң жакпайт, анан кирип кеткенден кийин карасаң, жок түзүк эле жашнакай эле болуптур деп ойлонуп каласың. Кээде сүрөтүн тартып атканда эле сонун, анан киргенден кийин карасаң бир жери эме, анан жана эме войлокто брак болбойт да. Анан отуруп алып оңдойсуң. Же саймалайсың, же жип менен өңүн өзгөртөсүң. Ошону мен азыр пока белгисиз. Бул жакшы болгонун же жаман болгонун да билбейсиң да. Ошон үчүн эме мындай караганда жашнакай эле көрүнөт. Анан мен болсо мындай кыламын. Бул сүрөттүн баарын бүткөндөн кийин стулга чыгам да, анын үстүнөн сүрөткө тартамын. Анан телефондо карагандай менен ошол жерде чыгат. Мына жери мындай экен, мына жери мындай экен. Берди оңдош керек экен, бери жылдырыш керек экен, берге усиктерин кылыш керек экен, берде көзүн оңдоп коюш керек экен деп ушинтип анан ошон үчүн сүрөттү бүткөндөн кийин обязательно үстүнөн именно кадрды телефонду түз кармап туруп, үстүнөн андан кийин сиздер тартыш керексиздер. Тартып алгандан кийин анан көрүнөт да, бүт билинип калат. Кайсы жеринде эмне эмеси бар. Эми эчекелер бул сүрөт мындай да, эми муну мен биягынан мындай фон кылам. Фон обязательно фон кылыш керек. Бөлүш керек да. Бул многу вискоза өзү негизи жүнгө кошулгандан кийин башка өң берет, мындай джинсовый эффект берет да. Ошон үчүн мен джинсанын артында эмеси сүрөтү бөлүнүш керек. Башкача болуп бөлүнүш керек да. Ошон үчүн мындай биз бир аз оттенять этебиз. Ушундай көк өңдүү вискозаларды үстү жагына эметип, мындай кылып туруп дагы оттенять этиш керек да. Дагы эметипчи. Бул өзүнчө башка композиция боло тургандай кылып оттенять этип, муну сулагандан кийин дагы эметет да, көрүнөт, жашнакай болуп кирет бири-бирине. Мен азыр ар кайсы өңдөгү вискозаларды, көк өңдөгү оттеноктордун баарын аралаштырып, анан бөлүп эметем да, бөлүп коем азыр.
мунун өзгөчөлүгүн көргөзүш керек. Анан дагы суулагандан кийин дагы вилканы алып алып, кадимки эле кухняда вилканы алып алып туруп, анан кийин сүрөттөрдүн кээ бир жерлерин жылдырып кол менен эметкенге болбойт да. Анан ошо мен вилканы алам, темир эме, анан да катуудан жылдырсаң тим эле жашынакы болуп жылып эметип калат да. Жылдырып бүт ушинтип. Бул жагына дагы бир аз коебуз. Так, мен дагы да айткым келет, мен швея да эмесмин, художник да эмесмин. Ошон үчүн кээ бир эмелерди мүмкүн туура эмес кылып аткандырмын. Ошон үчүн комментарийга жазыңыздар. Ким кандай кылат, ким кандай сүрөт тартат, жазыңыздар да. Эми бул баягы кийим болот да, кийимдин арты да. Анан мен буну сүрөтүн өзүнчө кылып, анан баягы жеңдерин, жакаларын башкача видеолорду тартып да көргөзөм да. Азырынча ошо сүрөтүн көргөзүп коеюн деп сиздерге эметип атам. Эми ушундай эжекелер сүрөт в принципе бүттү, бирок мен аягында конечный результатын сиздерге көргөзөмүн. Бүт могулардын баарын бүт азыр бирке ийне менен сайып эметип, анан бирке голубой оттенок, анан темныйраак оттенок, анан бирке кара өңдүү жүндөрдөн да аралаштырып эметип бияка сиздерге сүрөттөн тартканын көргөзүп эметип берем. Анан баягы берде усиктерин көргөзүп, кулактарын да бирке оңдоп, мына жерге да бирке эметип, анан суулап баар деген, суулагандан кийин да оңдоп, мунун да көп жумуштары бар да. Эми ошо сиздерге ушул мастер-классты сүрөт тартканды, өзүм кандай өзүм сүрөт тартканды билем, ошону эле көргөзүп атам да. Анан бул эми принципиально эмес, сиздер мүмкүн башкача тартып атасыздар. Мен негизи сүрөттү мындай деле тартып берем, мындай деле тартып берем. В общем, мен көп сүрөт тартам да. Анан бул баягы ийне менен иштегенди көргөзүп атам. Ийне менен кандай эметет, кантип ийненин эмесин, могу катайлап ийнеси бар мунун өзүнүн. Ошо ийне менен сайып, жүндү ичине киргизип, бүт ошо кандай кылыш керектичи, ошол эле мастер-классты көргөзүп атам. Урматтуу айымдар, сүрөттү бүттү тартып. Анан кийин баягы сууладым и увалкасын жасадым. Азыр ушинтип сүрөт мындай эме болуп көрүнөт да, мындай темныйраак болуп көрүнөт. Анткени бул суу. Анан мунун курагандан кийин өңү жашынакай ачылат. Ошон үчүн ошо суулагандан кийин бирдери жакпаса күткүлө. Андан көрө курагандан кийин бул аябай жакшы көрүнөт да. Сонун болуп көрүнүп калат. Азыр мен сиздерге ошол эмесин көргөзүп коеюн деп атам. Анан мына көрдүңүздөрбү, мына жибин. Мен жип аралаштырдым. Көк өңүнөн жип эметем, эми бул бир нерсени кардиган кылгым келип атат да. Анан ошон үчүн ушундай арты дагы биягы да бүт куюлуп эметсин деп эметип атамын. Эми муну кургатам, анан дагы сиздерге көргөзөмүн да, сүрөтүн көргөзөм.